Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Кудай атабыздын ырайымы жана тынчтыгы сиздер менен болсун. Бүгүн биз сиздер менен Ыйса Машаяктын кереметтери аттуу насаат сөздөрдүн топтомун улантабыз. Өткөн насаат сөздө биз Ыйсанын жин оорулуу адамды кантип айыктыргандыгы жөнүндөгү, анын ичинен түмөндөгөн жиндерди кууп чыгаргандыгы жөнүндөгү жана Ыйсанын жиндердин үстүнөн дагы бийлиги бар экендиги жөнүндө караганбыз. Эгерде сиз аны көрө элек болсоңуз, бул видеонун аягындагы шилтеме аркылуу көрсөңүз болот. Бүгүн болсо биз сиздер менен Ыйсанын шал оорулуу адамды айыктырышы жөнүндө карайбыз. Бул окуя 3 жакшы кабар китептеринде тең жазылган. Биз болсо убактыбызды үнөмдөө үчүн алардын бирөөнү гана карайбыз. Ал эми сиздер кааласаңыздар, толуктоо үчүн бул шилтеме аркылуу дагы карап чыксаңыздар болот. Ыйса Машаяк жер үстүндөгү жашоосунда көптөгөн кереметтерди жасаган. Бирок алардын бардыгы жаңы келишим китептеринде жазылган эмес. Бул жөнүндө Ыйсанын сүйүктүү шакирти Жакан төмөнкү сөздөрдү айткан. Ыйса булардан башка дагы көптөгөн керемет иштерди кылган. Эгерде алардын баарын жазып чыга турган болсо, жазылган китептер бул дүйнөгө батмак эмес деп ойлойм. Амин. Демек, Ыйса Машаяк жер үстүндөгү жашоосунда көптөгөн кереметтерди көрсөткөн жана алардын бардыгы ыйык китепке жазылган эмес. Ал эми биз болсо Ыйсанын жаңы келишим китептеринде жазылган 37 кереметин карап чыгып, Ыйса ал кереметтерди кантип жана эмне үчүн жасагандыгын түшүнөбүз. Бүгүн биз сиздер менен Ыйсанын шал оорулуу адамды айыктырышы жөнүндөгү кереметти карайбыз. Ыйсанын шал оорулуу адамды айыктырышы. Биз сиздер менен бул окуяны, тагыраак айтканда бул кереметти Лука жазган жакшы кабардан карайбыз. Лука жазган жакшы кабар 5-бөлүм 17-ден 26-га чейинки аяттарды бирге окуйлу. Бир күнү Ыйса элде окутуп жатканда, ал жерде Галилеянын бардык айыл кыштактарынан, Жүйүт аймагынан жана Иерусалимден келген фарисейлер, мыйзам окутуучулар отурушкан. Теңирдин күчү оорулуулардын айыгысуу аркылуу көрүнүп жатты. Ошол учурда бир нече адам бир шал оорулууну төшөнчүсү менен алып келишти. Алар аны Ыйсанын алдына жаткыруу үчүн үйгө киргизүүгө аракет кылышты. Бирок элдин көптүгүнөн алар аны үйгө киргизе албай, үйдүн төбөсүнө чыгып чатырды ачышты. Ошол жерден шал оорулуу адамды төшөнчүсү менен ортого Ыйсанын алдына түшүрүштү. Ыйса алардын ишенимин көрүп: "Ага, адам, сенин күнөөлөрүң кечирилди" деди. Мыйзам окутуучулар менен фарисейлер өз ара: "Кудайга акарат келтирген бул ким? Күнөөлөрдү бир Кудайдан башка ким кечире алат?" дешти. Ыйса болсо алардын оюн билип: "Эмне үчүн мынтип ойлоп жатасыңар? Кайсынысын айткан оңой? Сенин күнөөлөрүң кечирилди дегенби? Же ордуңан туруп бас дегенби? Бирок адам уулунун жер үстүндө күнөөлөрдү кечирүүгө бийлиги бар экендигин билишиңер үчүн" деди да, шал оорулуу адамга: "Сага айтамын, ордуңан туруп төшөгүңдү ал да үйүңө бар" деди. Ал ошол замат көпчүлүктүн көз алдында ордунан турду да төшөгүн алып Кудайды даңктап үйүнө жөнөдү. Ошондо баары айраң таң калып Кудайды даңкташты. Үрөйлөрү учкан алар: "Бүгүн биз кереметтүү иштерди көрдүк" дешти. Бул кереметтүү окуяга, тагыраак айтканда, Ыйса жасаган бул кереметке көптөгөн адамдар, эл, Ыйсанын шакирттери, шал оорулуу адамды алып келгендер жана дин кызматкерлери күбө болушкан. Бул кереметтүү окуяга алардын ар биринин жообу, реакциясы ар башкача болгон. Бул шал оорулууну алып келген адамдар
Исанын аны айыктыра аларына ишенишкен. Алар ишеним менен алып келишкен. Көпчүлүк адамдар шал оорулуунун айыкканын көрүшүп, абдан кубанышып, Кудайды даңктап, айраң таң калып, Кудайды даңкташып, бүгүн биз кереметтүү иштерди көрдүк дешкен. Бирок бир топтогу адамдар, тагыраак айтканда, дин кызматкерлери бул окуяга кубангандын ордуна алар көрө албастык кылып, Исадан айып издешкен. Биринчиден, бул оору күнөөнүн айынан экенин көрө алдык. Экинчиден, Исага адам сенин күнөөлөрүң кечирилди деп айтканда, мыйзам окутуучулар менен фарисейлер өз ара Кудайга акарат келтирген бул ким? Күнөөлөрдү бир Кудайдан башка ким кечире алат дешкен. Иса болсо алардын оюн билип, эмне үчүн минтип ойлоп жатасыңар? Кайсынысын айтканы ой? Сенин күнөөлөрүң кечирилди дегенби? Же ордуңан туруп бас дегенби? Деди. Албетте, биз үчүн, кадимки адамдар үчүн бул экөөнү тең айтыш оңой эмес. Оорулуу төшөктө тура албай жатса, сиз ага күнөөлөрүң кечирилди деп айта аласызбы? Же ордуңан туруп бас деп айта аласызбы? Албетте, экөөнү тең айта албайсыз. Бирок Иса өзүнүн жер үстүндө күнөөлөрдү кечирүүгө бийлиги бар экенин көрсөтүш үчүн шал оорулууну айыктырып, ордунан тургузуп, аны үйүнө жөнөттү. Күнөөлөр кечирилмейинче оорулардын көйгөйү дагы чечилбейт. Мына ушул чындыкты дин кызматчылары, дин кызматкерлери түшүнүшкөн жок. Алар Исанын ким экенин таанышкан жок. Алар карап турса дагы көрүшкөн эмес, угуп турса дагы түшүнүшкөн эмес. Иса кимдин кулагы бар болсо ал уксун деген. Кудай бизге укканга кулак, көргөнгө көз жана түшүнө ала турган жүрөк берсе экен. Демек, Иса бул кереметти эмне үчүн көрсөткөн? Ал эмне үчүн бул шал оорулуу адамды айыктырды? Баарынан мурда Иса өзүнүн жер үстүндө күнөөлөрдү кечирүүгө бийлиги бар экенин көрсөтүш үчүн жана 17-аятка ылайык Теңирдин күчү көрсөтүлүш үчүн жасаган. Демек, Исанын жер үстүндө күнөөлөрдү кечирүүгө бийлиги бар. Сиздин күнөөлөрүңүздүн көйгөйү, маселеси чечилди беле? Же сиздин күнөөлөрүңүз кечирилди беле? Бул үзүндүгө ылайык жер үстүндө сиздин күнөөлөрүңүздү кечирүүгө кимдин бийлиги бар экен? Күнөө маселеси чечилмейин, оору маселеси дагы чечилбейт. Исанын кийинки кереметинен көрүшкөнчө, Кудайдын тынчтыгы, ырайымы жана боорукердиги сиздер менен болсун. Амин.